Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн силер менен кайрадан реестр жөнүндө сүйлөшөбүз. Кудайга шүгүр, мындан бир нече күн мурун биздин жарандарыбыз массалык түрдө реестрден чыгып, баягы туура эмес киргизип койгон алгоритмди Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги оңдоп, көп мекендештердин кубанычына бөлөндү. Эми дагы эле болсо ошол реестрге чыга албай жүргөн мекендештерибиз бар. Эми силер реестрге түшсөңүздөр, анда 100% силерде кандайдыр бир административдик укук бузуу болгон. Ошон үчүн 30 апрелге чейин бир аз эле мөөнөт калды. Колдон келишинче чыкканга аракет кылыңыздар. Бүт документтери кандай кылыш керек, каяка барыш керек, бүт баарын биз буга чейин видео чыгарганбыз. Азыр мен да ссылкасын киргизип коем, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Бирок маселе анда эмес. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул биз диаспоранын атынан, Москва жергесиндеги коомдук уюмдардын атынан, Россия Федерациясындагы диаспоралардын атынан баарыбыз кайрылуу жасап, мондай Кыргызстан тарапка кайрылуу кат жаздык. Бул катты болсо эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрине Сабиров Рашан Азатовичке жөнөттүк. Ток өтөр жери апрелге чейин убакыт аз эле калды. Тилекке каршы көп мекендештерибиз чыкканга жетишпей атат. Ошо мөөнөттү узартып бериңиздер, жок дегенде 30 июнга чейин деп суранып жатабыз. Эми биздин сөзүбүз бул жакта ар кандай фактылар менен далилденген, себептеген орус тараптагы өздөрүнүн полиция кызматкерлери, отдел по вопросу миграции физикалык жактан жетишпей жатат, убактысы жетишпей жатат. Очередтерди көрүп атабыз, толтур элдер тыгылып атат. Кээ бирөө эмне документ кылышын билбейт, кээ бир жерде жада калса ошол ОВМ отдел по вопросу миграциянын кызматкерлери дагы кандай туура документтерди кабыл алып, кандай иштеш керектигин да билбейт деген далилдер менен жазып туруп, айып бизде эмес, айып болсо ошол орус тарапта дагы бар. Ошону узартып бергиле деп суранып атабыз. Кудай буйруса, жакын арада жообу келет. Орус тарап менен иштешип биз бир нече далилдерди бердик. Кудай буйруса, ал жаатынан үнүбүз жетет деген ойдобуз. Бул дагы ошо диаспоранын бирден бир элге кылган кызматтары. Анан кийин урматтуу мекендештер, что реестрден чыгуу боюнча, маселе боюнча такыр эле чыга албай атсаңыз, атайын юристтер бар. Эмгек акысын кичинекей алат, бирок чыгарганга бүт барын жол жобосун атайын силерди жетилеп барып туруп чогуу чыгарганга аракет кылат. Мен номерин айта кетейин: +7 991 601 95 17 номерлери. Ошо юристтер бирден эле кыргыз мырза айымдар байланышып, кыргызча сүйлөшүп эле такыр өзүңөр чыга албай калсаңыздар, анда ошол кайрылгыла кичинекей эмгек акысын аларда чыгарганга жардам берет. Эми бул практикада болгон эле окуя, себептеген ар бир адвокат дагы, юрист дагы кичинекей өзүнүн эмгек акысын алат да, ошонун негизинде чыгарганга аракет кылат. Сак саламаттуу болуңуздар. Реестр жагынан жакшы жаңылыктар болсо силер менен дагы бөлүшөбүз. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендештер, ар бирибизде көйгөй болуп калат. Чек арага чыгыш керек, срочно миграционный картаны алмаштырыш керек. Ошол көйгөйдү чечүү үчүн чек арага чыгабыз. Москвада жаамат бар, Замир мырзанын жааматы. Биз ушул жааматты сунуштайбыз, себептеген бул жаамат диаспорага көп кызматтарын кылып берет, бизге жардам берет. Биз да буларга ошо жардам берели. Телефон номери +7 925 465 68 40 номери. Бир жакшы жери, аябай мажбур болгон, муктаж болгон мекендештери жумасына бир жолу бекер границага алып барып, кайра бекер алып келип, өздөрү полностью жардам берет. Андан тышкары, Замир мырза, диаспорадан кайрылгандарга скидка алып бересиңер, туурабы? Волгаровский проспекттен күн сайын чыгат, 11-ден 3-кө чейин, кечки 5-тен 8-ге чейин 2 жолу күнүнө чыгат.